Мен Тасмада милиция кызматкеринин ролун ойнодум. Күмөндөр Абылов агам менен бир чоң сцена бар. Абдан жакшы болду, кызыктуу болду. Күмөндөр Байкенди допрос кылган жерлери бар. Албетте, күмөндөр Абылов агам менен бир сахнада ойногоныма абдан кубанычтамын. Буюрса кинодон кызыктуу моментти көрө аласыздар. Бул кинодо менин ролум милициянын ролу. Бул милициянын ролун мен биринчи жолу ойнодум окшойм. Болгондо дагы ошол кичине мындай романтик эме милиция, сүйүүгө жакын милициянын образы. Ошол Күмөндөр Байке менен баягы тыгыз байланышта болуп турат менин линиям бул кинодо. Съемкалар жакшы болду негизинен. Съемочный команда дагы мындай ынтымактуу, бардыгы өзүнүн жумушун билген. Менин оюмча биздин баягы мен съемкага келип кетип аткан учурда байкалып атты, кыскасы съемкалар шырылып өттү деп ойлойм. Бакыт Байке менен как режиссер катары иштешкен абдан жакшы экен. Мага чейин Бакыт Байкенин өзүн тартып жүргөнбүз биздин фильмдерибизге. Анан Бакыт Байке бизге приглашение кылганда эле дароо эле макул деп сүйүнүч менен кабыл алдык. Анан съемка болсо өзү балыкчыда өттү. Балыкчыга тартылып келдик. Эмил экөөбүз тартылганда ошо эртең менен келип кечке чейин бүт сценаларыбыздын баарын тартып алды. Биз Бакыт Мукул агам экөөбүз эки Тасмада чогуу иштедик. Абдан сонун режиссура кылганда биринчи жолу чогуу иштеп атабыз. Аябай жакшы болду, кызыктуу болду. Калганын эми кинотеатрга барып, биздин кинону көрсөңүздөр болот. Абдан сонун эми мурун иштешип жүргөндөн кийин бири-бирибиздин баягы тилибизди түшүнөбүз дегендей. Бул кинодо Бакыт Мукул деген агабыз менен, режиссер менен иштешкен мен үчүн андай эле кыйынчылык жараткан жок. Себеп дегенде Бакыт Байке өзү дагы баягы юморго жакын киши. Мен дагы ошо чөйрөдөгү баягы бири-бирибизди тез эле түшүнүп кетип аттык да. Урматтуу күлкү көрөрмандары, сиздерге арнап быйылкы жылдын эсебинен 26 августта «Бир күн-түн» аттуу кинокомедиясын даярдап турабыз. Ушуга келип кетиңиздер. Бул комедияда бир өзгөчөлөнүп, мурунку муундагы куудулдар менен кичик муундагы куудулдарды чогултуп, ортосунан бир жакшынакай билинбеген проблеманы айтып, билинбеген күлкүлөрдү силерге тартуулаган турабыз. Киноду «Бир күн-түн» аталышы. Башкы ролдордо өзүңүздөр жакшы көргөн, сүйгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмөндөр Абылов ойнойт. Андан кичики муундарда, ортоңку муунда Айнура Тургунбаева, Гүлмира Турсунбаева деген актрисалар ойношот. Анан кичүү муундарда Эмил Эсеналиев, Самат Эркинбеков, Эрмек Таалайбек уулу киночу балдары катышып жалпы кинону ушундай актерлор менен толуктадык. Кудай буйрса 26 августта келип кетиңиздер. Кинотеатрга премьерасы болот. Көңүлүңүздөрдү ачып, талкуулап бизге сынайт дегендей. Ошол жактан көздөшөлү.